Өзүнөн 8 жаш кичүү жигитке турмушка чыккан Сымбат Курманкулова Жаркенттин келини. Социалдык тармакта кызуу талкууга алынган үй бүлө Алматыда жашайт. 29 жаштагы Сымбат Курманкулова шаардагы санаторийлердин биринде ашпозчу болуп иштейт. Ал келечектеги жолдошу Кубаныч Абилбеков менен ушул жумушта таанышканын айтат. Анын айтымында өзүнөн 8 жаш кичүү Кубаныч официант болуп иштейт. Башында кесиптеш болуп жүрүшүп, быйыл баш кошушкан. Мени 2021 жылдын июль айында ала качып кетишкен. Анан атамдын алдынан өтүп батасын алдык. Азыр жаз санаториясында жашайбыз. Ал жерде мен башка ашпозчу, жолдошум официант болуп иштейт. Мунун баары жумуштагы сүйүүдөн башталган. Жашын кичине эл туура түшүнбөйт десем да болгон жок. Акыры үйлөндүк дейт Сымбат Курманкулова. Адегенде эки тараптын тең ата-энелери 2 жаштын мындай кадамына каршы болушса, кийинчерээк баш элдешүүнү чечишкен. Сымбат ар кандай пикирлерге көңүл бурбай турганын айтат. Мен жолдошумдун башын айлантып алган жокмун, тунук сүйүү менен баш коштук. Жагымсыз пикирлерге көңүл бурбаганга аракет кылабыз дейт Сымбат. Булак Медиа Плов Азия KG. Супер KG порталынын элдик кабар бөлүмүнө Баткен районунун Аксай айылынын тургуну кайрылды. Анда ал аталган айылдагы Ходжаев атындагы орто мектепте 1-4 класстын окуучуларынан унга деп акча чогултуп жатканын билдирди. Баткен районунун Аксай айылынын Ходжаев орто мектебинде 1-класстан 4-класска чейинки ар бир окуучудан 3 айга унга деп 125 сомдон чогултуп жатат. Бул мыйзамдуубу деп суроо салды окурман. Булак Супер KG.